мындай келбеттүү, чоң дагы. Эң кымбат нерсе бул өзгөрүү экен да. Адам өзүнүн жок деген нерсесинен аттуу экен да. 1 килограмм өзү эле 100 миңден 200 миң долларга чейин берелик, элдерге таратып, ушунча добуш чогултуп бере аласыңбы дегендей. Эркектердин жоопкерчилиги аябай чоң го, биз го. Не болсо да, ызы болсо да, хайп болуп кетсе да, мен айыммын деп коюп кутулабыз. Элестетсеңиз дейт, эгерде операция учурунда бир аз туура эмес жасалганда, 2 буту, 2 колу мойнунан ылдый иштебей калмак экен деп айтты да. Салам достор, менин YouTube каналымдын катталуучулары, аты жөнүм Назира Бердиоğlu. Бүгүн эксклюзивдүү маек болот. Эми ушундай кооз, адамдын маанайын көтөргөн, сулукка сулук кошкон жер бир гана Анжелика айымдын салону болсо керек. Саламатсыздарбы? Анжелика, кандайсыз? Салонуңузга алгачкы ирет эле келип жатам. Анан дароо кирер менен эле эмнеге маанилүү бердим? Ушунчалык китеп көп экен да. Китеп окуганыңызды дагы мындай ынандырып жатат. Анан мындай кооз, гүлдөр, жана жылмайып жүргөн айымдар, бунун баардыгы мындай атмосфера болсо керек. Анан кандай сөзүңүз, жакшы эле жүрөсүзбү? Кош келиңиздер. Аябай кубанычтамын. Сиздерди ушул буга чейин үйдөн тосуп алгам. Эми жумушум деле экинчи үй болгондон ушул жерде төрүбүздү көрүп келип жатасыздар. Болгондо да баардык катталуучуңуздар менен биргеликте. Акырындан эми шүгүр баары жакшы деп айтышыбыз керек экен. Анткени жакшы нерсе жакшыны чакырат, анан ошол нерсе аткарылат экен жашоодо. Рахмат. Анжелика быйыл мынакей Кудай буйрса, жана кыргыз айткот го, 32 жашымдын тамагын ичкен атам деп. Анан бир 10 жылдагы Анжелика менен азыркы Анжеликаны айырмасы. Мисалы үчүн азыр сиздин мынакей чыккан интервьюларыңызды карап отурам да. Карасаңыз 2017 жылы чыккан элита кежиге чыккан Анжелика, ал эми 2000 эле 2020 жылы чыккан. Экөөнүн ортосунда 3 эле жыл айырма экен, бирок көз караштар, мындай жылмаюңузда дагы бир өзгөрүүлөр бар да. 10 жылдагы Анжеликадан кандай Анжелика болду? Өзүңүз үчүн эмнелерди ала алдыңыз? Мен элестеткендей эле өзгөрүүлөр болду. Анткени 30 жаштагы Анжеликаны мен ойлогом, ал чоң эжеке болот. 30 жаштагы айымдар, эжекелер бизге аябай улуу көрүнчү эле го. Мындай келбеттүү, чоң дагы. Баары бир аз менин жанымда бир 20 жаштагы кыз отурса, ал өзүнүн мындай сөөктөрү менен дагысы ичирээк бар болот экен, сөөктөр чоңойот экен да. Мен азыр мисалы үчүн дене түзүлүшүм бардыгы бир өлчөмгө чоңойду. Жүзүмдөгү өзгөрүүлөрдү мен көрүп атам. Бырыш түшөт, ак чачтар көбөйөт. Ошонун баардыгы эле биз күткөн өзгөрүүлөр экен да. Бул дагы болсо мен өзүмдү ушундай көргүм келген. Азыр 50 жаштагы Анжеликаны дагы мен элестетип атам. Бир аз баягы, бир аз эмес, жакшы эле бырыштары көбөйүп, жүзүндө бир башкача көз караш, бирок ошол эле учурда балким да толугураак, балпайган бир тайыне болуп калат болуш керек деп. Бул жерде арык, мындай башкача, сөөктөрү ичке, бир мындай назик айым. Бул кийинки ошол мынакей 30 жашка чыккандан кийинки айым болсо, баягы жөнөкөй, эне экени көрүнүп турат. Анан өзүнүн курагына окшош айым турат да, 30 жаштагы. Сөөктүү, мындай толугураак келген айым. Мен өзүмдөгү өзгөрүүлөр быйыл болду. Ошол январь айынан бери эмнеңедир такыр эле башка Анжелика болуп калдым окшойт. Көптөрү айтып атат, мурдагыдай бат-баттан кыймылдабай, шашпай калып турсуң депчи. Ал да болсо ден соолугума байланыштуу болуш керек. Кээ бирлер ойлойт болуш керек, эңкей албай жатсам боюң көтөрүп атат дегенде. Чындыгында аз ден соолугум, мен эңкей албай же көп отура албайм. Учак менен азыр учсам дагы 40 мүнөт отургандан кийин сөзсүз түрдө 1,5 саат турушум керек. Ошондуктан жашоодогу бир агым менен кетип атабыз. Демек баары жакшы. Жакшы. Жакында эле интернет болгактарын угуп калдым. Анжелика кайра сүйүүсү менен биригиптир, кайра сүйүүсү кайтып келиптир, эми кайра турмушка чыгат окшойт деп анан бир постта жазгансыз.
сүйүктүмөн айрылдым, анан бир дос кызыман да айрылдым депчи. Сиздин ар бир постуңузда жашоодон жаңылыктан мурун мындай ошондой маалыматтар менен сиз мындай соц тармактарга жем чачкандай ыргытасызбы атайын, же жан дүйнөңүз ушинтип жанчылып турганда бир бошоноюн деп жазасызбы? Мен ушундай суроо да сизге. Ошондой болуп калат окшойт. Мен атайлап деле жасабайм. Мындай жан дүйнөңдү кээде ыр менен айтасың. Ошол ырга берилип ырдап, ошондой темада ырдап, бул жашоодогу бир мындай калган бир тактар болот да. Кубаныч болсун, кайгы болсун. Анан Инстаграмда баракчам дагы мындай атайын мага катталган жана менин байкоочуларым, менин кыйшайып баратсам түздөй турган же кандайдыр бир мындай поддержкага, колдоого муктаж болуп турсам, колдой тургандар дагы бар. Анан баягы эле уйку качып калган мезгилде ойго ар кандай нерселер келип баштайт. Анан ошондо бир ыза болуп турган мезгилде бир пост жазышың мүмкүн, өзүңдүн жан дүйнөңдү ачып. Жөн гана жан дүйнөңдү ачып жазасың. Анткени элдер ойлош керек да, сенин жашооң өтө идеалдуу жомоктогудай деп. Менде деле башка адамдардыкындай проблема бар. Жөнөкөй эле үй бүлөлөрдө деле кандай проблемалар болуп атат, чыр чатак болуп атат. Кадимки эле кыздын деле баягы курбусунун ортосунда түшүнбөстүктөр бар, ооба, мамиле, анан баягы сүйгөнүмдү кетти, анан кийин кайтып келди деген нерсе, баягы бурмаланган маалыматтар ютубтарга уже чыкты. Бирок мен өзүм туруктуулук боюнча жаздым да. Эгерде инсан бир адамды жактырса, ал анын кемчилиги менен кошо дагы, анан кийин ар бир баягы жакпай турган же айткан сындар аркылуу адам түздөлүп, оңолуп, эгерде ошол адам үчүн көзгө көрүнгөн бир акчаны, бир белекти же гүлдү эле берип койбостон, эң кымбат нерсе бул өзгөрүү экен да. Адам өзүнүн жок деген нерсесинен аттоо экен да. Эгерде ошондон адам аттаса, кадамдарга кетсе, бул бир чоң кадам жашоодо. Мен дагы ошол нерселерге даяр болушум керек да. Ошол турмушуңдун кандайдыр бир бурулушуна чектөөлөр коюлат дегендей. Эгерде жок, мен дагы жете турган нерселерге да жетишим керек, сен мага тоскоол болуп атасың десек, анда жеке жашоону тандабайбыз, карьераны тандайбыз. Сиз ошондо азыр муну менен эмнеңизди айткыңыз келесиз? Жеке жашоону тандаган жоксузбу? Ооба, жеке жашоомду эгер тандасам, мен баягы ата-энем айтканда, ооба ушундай болуп калды жарым жылдан бери, баягы үй бүлөдө сүйлөшүүлөр менен үй бүлөнү кайрадан коюп алып кетелик деген аракет болгондо көз жетти. Ата-энемден эле өз-өзүнчө эле окат кылып балдарды бирге тарбиялашыңар керек. Бирок бири-бириңерге жолтоо болбой, ушу балдарга татыктуу тарбия бергиле. Эчтекеден кем кылбай депчи. Эне биринчи иретте эле жакшы билим берсем экен, жакшы кийим кийсе экен кыздарым дейткенсиң, кыз кийиши болгондон кийин. Демек азыр жүрөгүңүз бошпу? Мен болгону гана ошол ажырашкандан кийин дароо эле турмушка чыгып кетет болчумун. Эгерде балким ошо чыгып кеткениңизде аз жеке жашоомду тандасамчы, сиз ошондо балким тийип кеткениңизде аз төрөп, балким турмушуңуз уланып кетмектир. Балким сиз эркиндикте көп жыл бою жүрүп калган үчүн өзүңүздү эркин куш сезип, балким сиз өзүңүз турмушка даяр эмес. Балким бул шылтоо. Мен кыздарым, андай сөздөр дагы болушу мүмкүн. Анткени бирөөнүн баягы бирөөгө акыл айткандан, бирөөнүн тагдырын бат эле мынтип койсо болот дегенге биз машпыз го. Бирок бул жерде адамдын турмуштагы бир бурулушу эптеп башка бирөөгө күйөөгө тийип кетиш керек эмес. Жакшы күйөө таап алыш керек эмес. Ошол жашооңду бир нукка буруу. Эгерде мен бирөөнү жакшы көрүп калып, анан ошого дароо тийип кетсем, анда ажырашуумдун себеби саткынчылыкта болмок. Саткынчылыкта болмок. Анан бирок ушундай ишенген инсан менен 10 жыл бою жашап, ажырашам дебей 3 кызды төрөгөндөн кийинки турмушуңду өтө ойлонуп калат экенсиң. Ошондуктан азыр дагы мен үчүн жеке жашоо кийинки планда да. Бирок бизде мындай да, ажырашкандан кийин эле болду, чөптүн баары жармашат. Кантип эле сен уже жүрөсүң. Ушу көп инсандар аркаңан чыркайтып алыш керек депчи. Гүл алсаңыз, демек сүйгөнү кайра кайтып келиптир. Ооба дейт. Бирок атактууларга деген мындай бир жерге барып тамактанган дагы кыйын да. Жолугушууга барган дагы, таанышкан дагы бул кыйын. Мисалы башка эч ким тааныбаган бирөөлөр
болсо эми оңойраак болуш керек бирөө менен таанышып мамиле куруп көрүп анан болот болбойт дегендей. А бизде андай мүмкүнчүлүк мындай кыйын да. Чындыгында сөз болосуң дегенде бирөө көрүп калса эмне дейт деген ой көп жашайт бизде. Бирок аял кишиге курбу дагы болуп алган, колдой ала турган кыйын күндөрүңдө жана ошондой эле мырза катары сага жакшы мамилесин арнаган сөзсүз түрдө ушундай адам табылса, анда бул мындайча айтканда өтө мен үчүн вдохновение берет, эргүү берет да. Эргүү бериш керек. Биз жомоктогудай сүйүүнү баары бир айымдар эзешибиз керек. Ошол нерсени каалашыбыз керек. Анжелика, кел ачык сүйлөшөбүз. Ачык эле сүйлөшүп атат болуш керек. Жантан бери. Балким сиз дагы деле урматтуу сүйүз. Билбейм, мен сүйүү тууралуу. Сиз жогоруда туруктуумун деп атпайсызбы? Мен сүйүүгө туруктуумун деп атасыз. Балким ошондой бир нерсе сизде турат. Ал биринчи сүйүүңүздү сиздин. Мен азыр жашоодо көз караштарым такыр башка. Эч кандай мырзалар эмес. Кыздарымдын атакеси дагы эмес. Жана азыркы менин курчап жүргөн бир досторумдун дагы бир кандайдыр бир сүйүү темасында менде ой жок азырынча. Анжелика айым жакында той болбойт экен, ал эми биринчи күнү той берет экенсиз. Лика боюнча айтып берсеңиз бактуу айым дейт. Парфюмубуз боюнча биринчи күнү ачылышы болот деп калдыңыз. Кайдан идея чыкты? Бул менин бир угушумча көп жылдан бери идея болчу да, топтолуп жүргөн. Анан эми убагы келген окшойт да. Эми бышып, эми мындай мөмөсүн чачып турган мезгили окшойт. Анан айта кетсеңиз, эмнеге Лика, эмнеге бактылуу айым? Анан мырзаларга да арналган экен, анан айымдарга да алдап эки линияга берипсиз, Бактылуу айым реалити долбоорунун автору болгондон кийин өзүмдүн автордук биринчи парфюмду, биринчи атырымды дал ушундай аталышта койдук. Бактылуу айымдын 5 жыл аралыгында 200гө жакын айымдын тагдыры өзгөргөндө мен эмнени байкадым? Ошол экрандан дагы жылмайып аткан инсандын нурун байкадым да. Ошол инсан мисалы жаныңан өтүп бара жатса дагы бир жагымдуу из калтырып кетсе, жагымдуу бир шлейф калтырып кетсе, дароо адам карап, мындай атмосфера өзгөрөт экен да. Мен мисалы өзүм духилердин коллекциясын чогултуп, кайсы өлкөгө барсам дагы алып, ырымдап аябай чогулчумун. Бирок кийин айтып калышты, муну 1-2 жылда түгөтпөсөң болбойт, чогултуп берген дагы болбойт деп. Анан мисалы дүйнөгө белгилүү Шанель, ошол эле Армани, Версачелерди колдонсок окшош болуп калышы мүмкүн. Жанымдагы айым баягы тренд менен чыгат да. Анан окшоштурбаш үчүн деген 2-3 парфюмдү себине алчумун мен. Кайсы жыт экенин таппай калышты да. Ооба, аралашат. Шанель бир жыттан келсе, анан Версаче жыттан келет да, кайсыл духи деп сурайт, анан айтпайм деп тамашалап коесуң да. Ошентип эле атырларым түгөткөм. Бири-биринин үстүнө сээп атып, кооз идиштерин карап, мындай бир текче бар эле мурун супер инфого чыккан. Анан бул парфюмдун дагы баягы жасалышы, жаралышы ушундан келип чыкты. Мага жаккан ошол дүйнөгө белгилүү 10 атыр үйлөрүнүн парфюмерлери Парижде ушундай чоң фабрика заводдордо куйлат экен идиштерге. Анан ошол жактан мен биринчи идиш тандайт экенсиң. Идиш өзү аябай калың айнектен турат. 1 килограмм өзү эле. Анан кийин капкагы дагы өзгөчө металлдан жасалыш керек экен. Темир 24 карат алтын бар. Анткени бул алтын баягы атырды сепкенде эзилип, анан бир аз сыйрылып кетет экен да, эгерде темир болбосо. Ошол бүт сапатына карап, анан договор түзүлөт экен. Булар ушунда азыр кайсыл жактан коюлуп келет Кыргызстан? Бул Париждин өзүнөн парфюмерлердин баягы атырлардын кошулмасынан жаралган. Жарым жыл аралыгында мага 1000ге жакын флакон Кыргызстанга келип атты, кичинекей болуп. Ошолордун баарын жыттап атып, күндө эртең менен туруп, жыттачым жок, бул мен эмес. Көзүмдү жумам, эртең менен дагы сейип көрөм, анткени эртең менен таңкы баягы мурундагы жыттардын өзгөчө сезимтал келет. Анан жок, бул эмес деп. Ошентип атып, анан аягында ушул жыт ноябрь айында чыкты. Анан январда келет болчу. Бирок пандемияга байланыштуу жол жабык болуп,
мартта 8 мартта чыга турган парфюм азыр майда колубузга тийип атат. Баарынан дагы сырткы жасалуусунун баардыгы Араб Эмиратынан чыгат. Анан ошол жактан сертификат алынган Дубайдан. Демек бул жакта спирт өтө аз, жокко эсе, демек намаз окуган айымдар дагы колдонсо болот. Мастер-класс көрсөтө кетсеңиз, колдонуу боюнча. Жолду алып жүрүү жакшы, анткени бул жакта жаздыкчасы бар, эч кандай сынбайт, түшпөйт. Ыңгайлуу экен, ыңгайлуу өтө. Анан жанына болсо кичинекей идишти дагы белекке кошуп берип атам, аны сумочкага салып алат. Самолетко учканда 1 айга чейин жетет, 10 мл. Муну үйгө калтырып коюшат. Эми биз алаканыбызды жылытабыз. Зира айым. Кичине терчелер чыгыш керек алакандан. Бул парфюмда 1000 бир өзгөчө ноткалар деп коет экен, ноталар бар. Анан сизден азыр өзгөчө башкача жыт чыгышы мүмкүн. Ар бир инсандан өзүнчө ачылат. Жылытабыз, ысытабыз. Анан алакаңызды мындай кылып сыңсаңыз. Алакан ысып кетти. Эми кайрадан сүртөбүз, жок, жытабыз. Сүртөбүз. Анан кармайбыз. Бул денеге бир аз сиңиш керек. Эми жөн гана өзүбүздү көздөй шамал келтиребиз мындан. Шлейф катары бирөө өтүп кетиш керек да. Ар бир себиниде ушундай кылышыбыз керек. Жок, муну деген сиз качан өзүңүзгө духи тандап жаткан мезгилде жүрөгүңүз айланбаш керек. Сизге өтө жагымдуу болуш керек. Көзүңүздү жумуп, анан сиз өзүңүздү элестетишиңиз керек да. Каякта? Сакура багын арасындабы, пиондордун арасындабы, же розаларбы? Ошол жактан өзүңүздү көрүшүңүз керек да. Мен сирендердин арасында жүргөндөй болот. Анда өтө сиздин жан дүйнөңүз сезимтал, өтө ачык түстөр менен боелот экен. Сизге бул жыт анда сизге төп келет да. Анан бул жыт эмне үчүн алаканга көбүнчө кылып атабыз, анткени көбүнчөсү мына кан тамырлар өткөн жакка себеп экен. Мен көбүнчө адамдар менен учурашасың, колунда жыт калат. Же жагымсыз жыт болсо, колуң менен жапсаң болот. Жөтөлгөндө, чүшкүргөндө, анан бул жыт ар дайым сенин жаныңда маанайын көтөрүп турат. Анан бактылуу айым кандай жыттанат дегенде бактылуу айымдын мына жыты парфюму деп аталышын ушундай койгонбуз. Бренд Лика деп аталат, анткени Лика Beauty бар деп мына салонду биз ачкандан кийин эле ошол логотип менен эле биз Лика деп койдук, анткени Angel, Лика деп менин атым экиге бөлүнөт, Ангел жана Лика. Жакын арада эми кышка жакын Angel деген, ангел, периште деген жыт чыгат. Ага чейин биз ошол Лика бренд менен астына бактылуу айым, мисалы бул жакта Infinity деп турат. Мырзалардыкы. Бул мырзалардыкы. Июни дагы болуп кетет, кышында айымдар семиз болот. Мисалы аябай мындай бир өзгөчө гүл жыттарын жактырбаган айымдар өздөрүнө сатып алып жатышат. Мырзалардыкы, Мырзалардыкы. Анан айымдар баягы пара менен алган жакшы көрөт го, кийим алса дагы, носки алса дагы, шым алса дагы. Жолдошума да ала алайынчы деппи? Мына мындай кылып эле күзгүн үстүнө коюп коюшат. Эртең менен экөө мындай эгиздей турат, үйүндө жолдошу семинет, жубайы жолдошуна, жолдошу жубайына, жубайы жолдошуна белек кылса дагы жакшы. Белек үйлөнүү үлпөт тойлорго белек кылса дагы абдан сонун. Бирок айымдардын көбүрөөк чыгардык, баасы боюнча дөнөлүк ошол бир баа чыгат экен, өздөрү прайс берет экен. Дүң баасы 6000 сомдун тегерегинде, жолу менен 500 сом кошулду. Бирок 100 мл болгондон кийин бул 9000 сомго сатылыш керек болчу. Бирок биз азыр мындай Кыргызстандын автордук мына парфюмун жайылтуу иретинде өз баасына коюп атабыз. Анан буюрса кийинки кичине 30 мл, анан 50 мл кичинекей идиштер келгенде алардын баасы кымбатыраак кичине болот, 3000, 4000, 4500, бул 9000ге көтөрүлөт да. Жайылтуу боюнча кандай иш-чараларды өткөрөсүз, региондорду кыдырасызбы? Эртең буюрса Ошко учуп кетип атам. Ал жакта айымдардын баардыгы суранып атышат. Негизи өзү эле Ош тарап мени аябай жакшы көрөт. Анан оштуктар аябай активдүү кирет эмеспи? Биринчи эмне болсо эле ошол жака чакырышат, мени чакырып, азыр парфюмду алабыз деп жатышат. Курбуларым да көп ошол Ош тараптан. Анан Москвадагы кыргыздар азыр менден ушу 60га жакын дананы акчасын берип күтүп атышат. Аякта да презентация болот, анткени биз ушул чет мамлекетте жүрүп өзүбүздүн бир өлкөбүздөн чыгып аткан бир нерсеге өндүрүшкө салым кошкубуз келет дейт да. Ооба, чыгарылганы Франция болсо, эми буюрса Кыргызстандын автордук баягы
иши Кыргызстанга эле киреше алып келет. Демек мен мага колдоо болот да. Жети область кыдырбайсыз, мына ушул Лика Beauty бар салонумда сатылат. Анан кийин буйруктан берсе деле болот да, бар да. Ооба, жеткирип берүү кызматы бар. Москвага чейин жиберип атабыз, доставкалар бар. Дубайда болсо түзмө-түз эле жеткирип бере алабыз. Анан парфюмдун буюрса келечеги тууралуу айта турган болсок, алдыда көптөгөн дагы чачка себе турган жупар жыттар бар, лосьондор бар. Үйгө коюп кое турган дагы палочкалар менен дагы жакшы жыттар чыгып атат. Полностью комплект болуп, дезодоранттар бар. Анан биздин ошол презентациябыз жалаң айымдардан тура турган кече. Сизди да учурдан пайдаланып чакырам. Анан кечеге болсо ушул атырды ким алса, ошолорго чакыруу билети бекер болот. Мен өзүм конокторума бекер, а бирок жөнү келип көрөм деген инсандар кире албайт тилекке каршы. Ал үчүн тартынбай эле коюш керек, себеби жөн эле келем дегендер өтө көп. Аларды кийин концертиме чакырам. Ошондо Анжелика айым партияңызды таштап бирөө сулукка өтүп кеттиңизби? Жок, бул менин ар дайым эле жашап жүргөн өзүмдүн жашоом, өзүмдүн образым. Бирок политик эмесмин, саясатчы эмесмин. Ошондуктан мен саясатка болгон көз карашым эгерде тереңдетип аябай мындай талкуулай турган болсом, чоң саясатка аралашып кетчү деймин да. Ошондуктан мен чоң саясатка аралашуудан корком. Баягы мамлекеттик деңгээлде суроолорго чейин ойлоно турган болсом, маанай көтөрүлбөйт да. Анан бир нерсе түшүндүм. Саясатка баруу менен биз элге болгон кам көрүүбүздү көрсөтүп алат экенбиз деп. Айтып атпайбы, ырчылар ырдап жүрө берсин, спортчулар спортуңар жасап жүрө бергиле деп. Мен ошондо ооба айтып атам да. Жок дегенде бир представитель, бир инсан болуш керек. Ошол эле ырчылардын арасынан, ошол эле парламентте. Эмне үчүн жок? Анткени биз ошол инсан аркылуу чечилбей келе жаткан маселелерди чече алабыз. Ошол эле турак жай болотпу, пенсиялары болотпу, алып аткан акчалары же чет мамлекетке кетип аткан жаштарыбызды да колдоо иретинде мындай ушундай мамлекет деңгээлде чече алабыз деп. Спортчудан дагы бирөө болуш керек, сөзсүз түрдө. Анан менин темам баягы эле айымдар. Мүмкүнчүлүгү чектелген, ооба, балдары бар айымдар. Мен ошо БШКга, Бишкек шаардык кеңешине аттанганымдын себеби Бишкек шаары ичинде эле мүмкүнчүлүгү чектелген кичинекей балдарыбыздын апакелери ошол жок дегенде троллейбустарда болот, каякта болот, бекер жүрсө дейт элем да, льгота 100% болсо деп. Анткени эми баса албаган балдарына бекер жүрүүгө мүмкүнчүлүк берет экен, бирок апаларын ойлогон эч ким жок. Анан баягы эле социалка эмне үчүн азык түлүктөр жеткирилбей жатат өз даректерине, каякта, эмне келип аткан күн помощтар каякта деген нерселерди баардыгы ордуна койсок, бүгүнкү күндө заманбап баягы техника өнүккөн, мамлекет баягы өнүккөндө мамлекет дагы ошого жараша иштеш керек экен. Онлайн түрүндө отчетторду тыпыйтып берсе, ар бир бөлүнгөн акчалардын отчету менен биздин азаматтар көрсөтсө деп үлгү катары бололу дегенбиз. Буюрса болобуз. Бардыгы алдыда. Шайлоо таза өтү деп ойлойсузбу? Сиздин өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн канча каражат кетти? Сөзсүз түрдө мындай кагазды деле сатып алыш үчүн акча керек да, туурабы? Туура. Автоунаа менен бир жерден экинчи жерге берип май куюш керек ал жерге. Сизден канча кетти акча? Анда мен ооруканада жаткам. Анан кийин көрүп калдым, жаштар чогулуп атат, биригип атат деп. Мага дагы эки партиядан сунуш келген. Мага акча төлөп беребиз деген. 100 миңден 200 миң долларга чейин берелик, элдерге таратып, ушунча добуш чогултуп бере аласыңбы дегендей. Мен айттым, жок, кандай иш менен эч качан мен иштеп көрбөптүрмүн. Болгону эле мен социалдык өзүм баракчам бар. Ким колдосо колдой алат. Мен ошол жака гонорарымды албай колдой алам деп сүйлөшүүлөр жүргөн болчу. Бирок баары бир алардын көздөгөнү башка болчу. Мен ордумду бошотуп бересиң, өткөндөн кийин башка адам отурат, анткени сен ошонун акчасын чачасың дегендей эрежелер болот экен. Анан мен саясатка эч качан аралашпайм деп былтыр сөз бергем өзүмө пандемиядан кийин. Анткени депутаттарга ташыргыттык өзүбүз. Качып кеттиңер каникулга, биз жүрөбүз бакта иштеп депчи. Анан Аскарга чалып айттым, эмне жардам бере алам? Мен үстүмдө мынакей кеңсем бар, офистерим бар. Келгиле, иштегиле, достойно жаштакка офисте отуруп команда түптөлүк чогулталык. Акча болсо чогулткан кичине акчам бар, берейин дедим. Сен эжеке,
сиз биздин катарда болгонуңуз эле жетет. Сиз эң алдыңкы ыктыярчылардансыз. Аркаңызда көптөгөн дагы айымдар бар деп айткандан мен айттым, Аскар, бүрүсө өтүп кетсек дагы мен ордумду бошотуп берем, анткени ден соолугума байланыштуу болуп калып. Ага чейин ден соолугум жакшынакай кезинде деле бошотпойм деп атканмын болчумун башка партияларгачы. Мунусунда реабилитацияга 1-2 жыл кетет, мен болбойм деп эле айткам. Башка жакшы, татыктуу менин курагымдагыдай айым болсо берем деп. Макул эжеке деп анан ошо менен эле аттанып кеттик. Анан аттанып аткан мезгилде эки жактан күрөшүүлөр, мындай атаандашуулар болот экен. Биз ак иштедик, таза иштедик. Таза иштеп, мына ошол барьерден өткөнүбүзгө эле кубанычтабыз. 5 ой болду, 6 ой болду. Баарынан да кызыгы 6 мандат өттү десе деле мен кубандым. Эртең менен ойгонсом 5 ой болуп калыптыр, ага да кубандым. Анан баары эле мындай го, Анжелика өтпөй калды дейт. А мен айтып атам, 1,5 миң кандидат өтпөй калды менден дагы биргеликте. Эмне үчүн мен эле? Анжелика депутатка аттанды, мен менен кошо дагы 1,5 миң адам аттанды дегендей. Бирок курагыма байланыштуу, бирок кээ бир баягы саясаттагы маселелерди ачык айкын постторду жазып салып аттым. Коркпой эле. Ооба. Анткени чындыкты гана айтып, өз сөзүнө туруп, факты менен гана мындай аягына чейин кеткен инсанга эл ишенет экен. Биз калп айткандардан болбойбуз деп элге эч кандай убада берген жокпуз. Эч убада бербеген партия биз болдук. Азыр дагы бербейбиз эч кандай убада. Биз кандай иштеп келсек ошондой иштейбиз деп атабыз. Анан таза өткөн жок шайлоо. Көрдүңүздөр да. Токмокто эмне болду? Бир эле батирден 300 адамды каттап коюп дегендей. Ошто кандай болду? Жыртык маскалар менен. Мунун баардыгы аябай ыплас иштер болду. Бишкекте да ошондой болду. Биздин көзүбүзчө кафелер келди топ-топ. Биз балдар менен барып ошол жерди такылдатканыбызда эчти ачпай, охраналар бизди түрткөн күнгө чейин биз аны соцсеттерге чыгарган эмеспиз. Эркек эле болуп калсаңыз жаман иштер болду. Эркек болсоңуз 3 аягыңыз бар болгон, күчтүү бир эркек. Мен аягым андай албайт элем. Күчтүү бир эркек болмок окшойсо, мындай башкарган бүт бардыгын, тибе ал, мен мага караштуу, алга жоо деп, ушундай таластык күчтүү бир калган эле кубанычтамын, бирок чынында эркектердин жоопкерчилиги аябай чоң го. Биз го не болсо да, ызы чуу болсо да, хайп болуп кетсе да, мен айыммын деп коюп кутулабыз. Эркектерге уят чындыгында. Кыздар кандай, жакшы? Буюрса жакшы, айым менен чекапка барып келдик Стамбулга. Эми дарыланып келдиңиздер, аманбыз, ооба. Эң негизгиси аманбыз, аманчылык болсо баары болот экен. Бирок болгон аракетимде ошол азыр медицинага көп Басым жасап жатат. ооба, басым жасап атам, анткени кичине баягы кандай десем, эгерде технология жана биздин Минздрав жакшы колдоо көрсөтө бергенде, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү мамлекетибиз түзүп бергенде, заманбап баягы операциялар бизде дагы өтмөк экен. Мисалы азыр меники 3 жылдан кийин кайрадан ачып, омурткамдагы темирлерди алып чыгыш үчүн дагы кайра общий наркоз алам да. Чет мамлекетте жасайт экен, ачпайт экен, ошол бойдон сенин сөөктөрүңө өсүп кетет экен да материалдары. Кичинекей кызым 3 жылдан кийин анын дагы буттарын ачканга туура келет. Бирок маңдайыбызга Кудайым ушул сабыр байкени мындай элине берген экен. Ушунчалык ювелирдик нерсени жасады. Кандай миллиондогон акча болсо дагы мен балким ошондой заманбап операция жасайм деп балким жетпей калмакмын. Ошол мамлекетке учак менен. Эгерде андай мүмкүнчүлүктөр түзүп берсе, андай материалдар келсе, ал нерсени деле биздеги хирургдар жасайт болуш керек. Анткени эң мыкты хирургдар, ортопедтер бизде Кыргызстанда экен. Көзүм жетти. Анткени тиги жака барып деле сүйлөшүүлөр болду. Мен операцияда снимоктарымды көрсөттүм. Карап таң калышты. Өзгөчө улуу кызыңыздыкы өтө кыйын абалда болгон экен дейт. Моюндан ылдый көздөй ошол жүлүнү кысылып калган экен дейт. Элестетсеңиз дейт, эгерде операция учурунда бир аз туура эмес жасалганда, эки буту, эки колу моюндан ылдый иштебей калмак экен деп айтты да. Анан биз дагы ошол нерсени укканда мен мисалы больницада стресс болуп, эмне үчүн айымага көбүрөөк биз Кудайдан жалынып дуа кылып аттык. Анткени бир колу, бир буту такыр жансыз болуп жатты да. Баягы өспүрүм кызга бул өтө чоң удар болот экен. Билейм, ырдайм деп турган мезгилинде ушундай болуп калды. Анан Алинкага көбүрөөк азыр ошол аракет көрүп жатабыз.
эркеңиздерге. Негизи бул учурда сиз үй бүлөңүз менен кыздарды алып жылуу жакка кетип калчыңыз эле каникулга. Бул жылкы кандай пландарыңыз бар? Каникулду кайда өткөрөсүздөр? Кыздарымыз мектептерин аяктап атат, онлайн окушту. Мектебине ыраазычылык билдирем. Кыздарым ошол Брайт мектебинде билим алып, мугалимдери кичинекейинен бери көрүп, кошо чоңойтуп калган экинчи ата-энеси катары болгондуктан үйгө чейин келип жатышты. Азыр каникулга даяндап берип атышат кыздарымды Алания шаарына, ошол Турциядагы Алания шаарын былтыр барып, апам экөөбүз тандаганбыз. Баягы чет мамлекетте бир дагы эс алганга мүмкүнчүлүк түзгөнгө, Дубайды карайт экенсиң, каяктан деп ысык жерлерде. Бирок бизге мындай тилине жараша, тамагына, арзанчылыгына караганда Турция аябай жакшы эле эметет экен да. Бизге ылайыктуу экен да, ылайыктуу. Дубайда баары кымбат, баскан турганын баары акча. Анан ошол Турцияда көрүп, мени биринчи алар жарнамага акчамды төлөп берип, баарын көрсөтүп келишкен. Ошондон бери эле ооруп баштадым. Деңиздин жанында мен өзүм дагы ооруп жаткан болчумун. Баягы туздуу океандын жанында дем алуу керек экен, сөзсүз түрдө 1-2 ай реабилитация жүрүп кетиш керек дегенде бир кыялданып коюп, бирок ойлогон эмесмин ушул кыялым аткарылат деп. Бирок адам баласы чыгынса, адам баласы бир максат койсо жетет экен. Анан буюрса ошентип Аланиядан бир бөлмөлүү жакшы ошол жээктен үй алып, стимул кылып мындай азыр ошол жакка 1 айга кетип атабыз. Анан калган июль-август ысык көлүбүздө эле Бермет, Ак Бермет көлүбүздүн жээгинде өтөт. Жакшы. Көргөнүмө сиз аябай кубанычтамын. Ошол эле Анжелика күчтүү, сулуу. Жашоо бизди күчтүү кылат экен го. Жашоо бизди курчутат экен. Эчтеке наразы эмес. Баарын күлүп жеңген. Бирок билем мен сиз кете жаздыкты деле кучактап ыйласаңыз керек. Дайыма эле мындай боло бербейт да. Кимге өзүңүздүн мындай ичиңиз бук болуп кеткенде айтып бересиз? Ким менен бөлүшөсүз? Ооба болот да көп эле. Мисалы, эгерде азыр бир жакшы жаңылык угуп калсам дагы, жанымда ким болсо ошол инсанга айта берем. Өтө ишенчекмин да. Мен бардык эле адамдарды өзүмдөй көрөм. Менде эле ал адамда жан дүйнө бар, анда ошондой эле сезимдер бар деп. Бирөөгө кайгырып атсам дагы жашыра албайм. Бирок эле сизге айтып коюшум мүмкүн, жанымда отурсаңыз, ушундай кылып койду, элестетсеңер момундай деп. Же кубанып айтышым мүмкүн. Анан кийин эле барып анан апама айтышым мүмкүн да. Мен жанымда ким болсо ошого эле бөлүшүп коюшум толук ыктымал. Бирок ал нерсени дагы мындай кичине фильтрлеп калдым. Көрсө кээ бирөө сени туура түшүнөт экен, кубанычың менен туура бөлүшсө, бирөөсү ошол нерсеге туура эмес көз карашты да болушу мүмкүн экен да. Көрсө көз караштар ар кандай болот экен. Силер айткандай кээде жазып каласыңар го. Курбу деген, бул курбу деген сөз. Апаңа, кыздарыңа көбүнчө сырларыңды айтышың керек экен дегендей. А кээ бир учурда апаңа да кыздарыңа да сырларды айта албайсың. Ушундай сырлар болот, алардын жүрөгүн ооруткуң келбейт, аларды көп ойлондургуң келбейт. Ал учурда өзүм менен өзүм калам, өзүм чечимдерди чыгарам, ойлоном. Ким менен акылдашсак дагы баары бир эле чечимди өзүбүз кабыл алабыз да. Бирөө мындай кыл десе деле карап туруп өзүбүз каалагандай чечим чыгарып коебуз да. Анткени ар бир адамдын өзүнүн жашоосундагы практикасы бар. Мен кеңешти кимден сурайм? Жашоодон бир чоң сыноолордон өтүп, бир ийгиликтерге жетип, анан мен үчүн ал бир үлгү боло турган инсан болуш керек да, ошондон акыл сурагандайчы. А бирок кээ бир учурда ошол инсандар да менден акыл сурап калышат. Кантип ушуга жетишип атасың, айтып койчу бизге дагы депчи. Демек, бири-бирибизди толуктап турган инсандарды табышыбыз керек экен. Биз аларга асыктанып, алар дагы бизден бир нерсени алып сага сыйын көрсөтүп тургандай. Анжелика айым, бүгүн дагы бир иш чараңыз бар экен. Сизди жолдон кармабайлы.
жакшы жетип алыңыз. Анан биринчи күнү парфюмуңуздун презентациясы болот экен. Бул парфюмдар бир эле Кыргызстанда эмес, Орусияда, Өзбекстанда, Казакстанда биз ушу парфюмерияга кирип калганда Ликаны көрүп, Бактылайымды көрүп бир жылмая эле. Өмүр узун болсун. Лика парфюмун анан алыска кетип жатат экенсиз. Ден соолугуңузду жакшылап каратып, аман эсен кайра Кыргызстанга кайтып келиңиз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Рахмат, Назира эмиске да ыраазычылык билдирем. Мен ушул сиз азыр айтып атканда мен бир визуализация кетти да көз алдымда. Сизди дагы чакырам Аланияга. Рахмат. Ошол жактан дагы сонун бир интервью жасап, жакшы бир дагы мотивация бере турган айымдарга көрсөтүп тартып келсек болот. Чакырам сизди, күтөм. Эми 3 сааттык жол менен деле башка мамлекетке түшүп калат экенсиң. Бул жерде 5 сааттын аралыгында дагы барып келсек болот. Анан кыялдарды эч качан чектебейлик, өзүбүздү дагы чектебейлик. Жок, мен муну кыла албайм, муну кыла алам деп тандабайлык. Бардык нерсеге балким көрүш керек экен деген гана максат коюш керек экен. Анан жашоо өзүнүн нугу менен кете берет, а бирок ал нукту биз кандай бурабыз? Ошол эле агып аткан сууну жашнакай бүлдүркөндөргө кетиребизби же жүдө эле агып бүтүрүп жоготобузбу? Аны өзүбүз билебиз. Ошол жашоону бир пайдалуу кылып, башкаларга дагы бир пайда алып келгенибиз. Анан эң бай адам экенибизди унутпашыбыз керек. Мен ушул сыноодон кийин көзүмдөгү байлык канча деген миллиард турат. Кол бутум, сүйлөп атканым, аң сезимим, ушу кулагымдын угушу дагы канча миллиондогон бир Кудайымдан берген бир байлык экенин түшүндүм да. Анткени бир кичинекей чыпалаң сынып калса дагы аны калыбына келтириш үчүн көп акча коротсоң дагы мурункудай болбойт. Баары бир мурункудай болбойт. Ошондуктан ушул байлыкты туура иштетип, туура ушундан өзүбүзгө дагы башкаларга дагы пайда алып келелик дейт элем. Эң сонун көрсөтүү болду. Сиздерге рахмат. Достор, бул материалды толугу менен сиздер менин YouTube каналыман көрө аласыздар. Анда эмне дейм сиздерге? Бактылуу болуңуздар. Чексиз бакыт сиздерге.